Советтер Союзунун убагында 60тан ашык шаарды өзүнүн продукциясы менен камсыз кылып дүркүрөп турган Кайыңды кабель заводу Союз таркагандан кийин киреше таппай кыйын күндөрдү башынан кечире баштаган. 2018-жылы заводдун мүлктөрү Жогорку Кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиевдин мурунку жубайы Гүлсара Сулайманова ээлик кылган компанияга өтүп кеткен. Бул иштерден 25%га жакын мамлекеттик акциясы бар мамлекеттик мүлк фонду бир тыйын дагы пайда көргөн эмес. Бул иштер атайын кызматтардын операциясынын фонунда өткөн. Алдыдагы иликтөөдө биз мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Заводдун акциялары жеке менчик колдорго өтүп отуруп, мамлекеттин акциясы 24,79% гана калган. Ал эми 67%дык контролдук пакетке орусиялык ишкерлер ээлик кылган. Болгону 8% заводдун эмгек жамаатына таандык болгон. Ишкананы кайра жандандырууга аракет кылып, акционердик коом мүлктөрүн күрөөгө коюп бир катар насыяларды алышкан. Бирок кайра ал насыяларды төлөй албай калган. Ал эми өкмөт болсо бул ишкананы кайрадан ишке киргизүү аракетин көргөнү менен андан майнап чыккан эмес. 2018-жылы бул заводдун базасында Металлкен деген компания металлды кайра иштетүүчү завод кура турганы белгилүү болгон. Бул заводдун ишмердүүлүгү менен бир катар өкмөттүк делегация дагы барып таанышып келген. Металлкен компаниясынын негиздөөчүлөрү Тайхао деген кытайлык компания жана Гүлсара Сулайманова деген жаран. Гүлсара Сулайманова Алиарбек Абджалиевдин мурунку жубайы. Мурунку жубайы дегенибиздин себеби депутат Абджалиев өзү жубайы менен ажырашып кеткенин айтты. Биздин бул иликтөөбүздүн текстик варианты чыккандан кийин бул үй бүлөнү жакындан тааныган бир катар адамдар телефон чалып, алар чогуу эле жашай тургандыгын айтып беришти. Бирок ошого карабай биз расмий статусу боюнча мурунку жубайы деп айтууну чечтик. Эми ушул Металлкен компаниясы Кайыңды кабель заводунун мүлктөрүнө кандайча ээ болуп калганын айтып берели. Завод насыяларды төлөй албай калганда карызды доолоо укугун Краннет Corporation деген компания сатып алат. Краннет Corporation компаниясы тууралуу маалыматтар такыр жок. Болгону ушундай аталыштагы компания офшор аймагы болуп саналган Виргин аралдарында катталган. Биз айткан Металлкен компаниясы карызды доолоо укугун Краннет Corporation компаниясынан сатып алган. Ошол эле учурда Кайыңды кабель заводу акционердик коомунун контролдук пакетине ээлик кылган орусиялык ишкерлердин акциясын Сулайманов, Кушбак Турдубаев, Айбек Маматкаримович аттуу жарандар сатып алган. Кушбак Сулайманов Гүлсара Сулайманованын бир тууган иниси, ал эми Айбек Турдубаев Гүлсара Сулайманованын бир тууган сиңдиси Гүлнура Сулайманованын жолдошу, демек күйөө баласы. Алар акцияларга ээ болгондон кийин Металлкен компаниясы Кайыңды кабель заводунан карызын доолай баштаган. Кушбак Сулайманов, Айбек Турдубаевдер 2018-жылдын 24-июлунда акционерлердин жыйынын чакырып, күрөдө турган мүлктөрдү Металлкен компаниясына өткөрүп берүү чечимин кабыл алган. 25%га жакын акцияга ээлик кылган мамлекеттик мүлк фонду акционерлердин бул жыйынына катыша албай калган. Мамлекеттик мүлк фондунун өкүлдөрүнүн айтымында жыйын башка күнгө белгиленип, бирок эмнегедир башка күн өтүп кеткенин айтып жатышат. Ал эми Металлкен компаниясынын өкүлдөрү регламентке ылайык баарына бирдей кабар берилгенин, мамлекеттик мүлк фонду өзү катышпай койгонун айтып чыкты. Дагы бир кызыктуу жагдай, Кайыңды кабель заводунун мүлктөрү Металлкенге өткөрүлүп берилип жаткан учурда заводдун аймагында мурда иштеп келген Фрезия жана Target Company компанияларынын өкүлдөрүнө НДСти мыйзамсыз кайтарып алган деген айыптоо менен кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук кызматы заводдун айрым имараттарын камакка алган. Ошол эле жылдын май айында Алиарбек Абджалиевдин мурунку жубайы жана атайын кызматтарга байланышкан дагы бир окуя орун алган. Гүлсара Сулайманова жана Айбек Турдубаев ошол кезде ээлик кылган Аскар Энерго деген компания улуттук коопсуздук кызматына тиешелүү болгон жерге офис кура баштаган жана улуттук коопсуздук кызматынын коттедждерине электр энергиясын бере баштаган. Ушул эле компания кийинчерээк Кайыңды кабель заводунун аймагына дагы электр энергиясын жеткире баштаган. Журналисттер улуттук коопсуздук кызматынан Гүлсара Сулайманованын компаниясы менен кызматташтыгы тууралуу сураганда, азыркы учур менен билдиребиз, УКМКны Аскар Энерго тейлебейт деген супсак гана жооп беришкен.
Жогоруда айткандай, депутат Алиарбек Абжалиев Гүлсара Сулайманова менен ажырашып кеткенин жана анын бизнестерине кийлигишпей турганын айтты. Ал эми Гүлсара Сулаймановадан анын туугандары Кушпак Сулайманов, Айбек Турдубаевтерден комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ошентип Кайыңды кабель заводунун жаңы кожоюндарга өтүшүнөн 25%га жакын акцияга ээлик кылган мамлекет 1 тыйын дагы пайда көрбөй калган. Мамлекеттик мүлк фондунун өкүлдөрү мүлктөрдү Металл Кенге өткөрүп берген акционерлердин жыйыны мыйзамсыз өткөнүн айтып сотко кайрылышты. Сот иштери жүрүп жатат. Ал эми Металл Кен компаниясы металлды кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүнүн алдында турганын айтууда. Сиздер менен Политклиника медиасынын командасы жана мен Дилбар Алимова болдум.